Жакында эле малды идентификациялоо үчүн бирка сатып алуу боюнча тендер жыйынтыкталды. Конкурстук комиссия чыгарган чечимге ылайык Кытай өндүрүшүнөн чыккан биркаларды сунуштаган компания жеңип чыккан. Бирок сынакка катышкан башка компаниянын өкүлдөрү комиссия мүчөлөрү тендердин жобосун өзгөртүп жиберишти деп нааразы. Конкурстун негизги шарттарынын бири бирка сатып алуу боюнча тажрыйбасы бар деген талап болсо, кийин ал шарт бир компаниянын кызыкчылыгы үчүн алым салынды дешет сынактын башка катышуучулары. Ошол себептен прокуратура органдарына кат жазышкан. Бирок бул комиссияны түзгөн ветеринардык кызматтын жетекчилиги бул дооматтар менен макул эмес. Бир компания эмес да, бул бардык компания үчүн. Ким эгерде тендерге катышып, утам, ошол техникалык спецификацияда көрсөтүлгөн сапаттагы жакшынакай бирканы алып келип берем деген компания сөзсүз түрдө ошол бирка чыгарган завод менен иштейт да. Ошо менен контракт түзөт да. Ошо андын эмнеси жаман? Эми бул арыздануулардын негизинде 3-чү тендердин жыйынтыгы мекемелер аралык териштирүү комиссиясы тарабынан каралып чыкмакчы. Эгерде чындыгында эле сынактын жоболорун өзгөртүүдө мыйзам бузуулар болгону аныкталса, анда тендер жыйынтыгы жокко чыгарылмакчы. Белгилүү болгондой, малдарды идентификациялоо маселеси 3 жыл мурда эле көтөрүлгөнү менен дагы деле ишке ашпай келет. Ал гана эмес, тендер ызычуусуна улам пилоттук долбоор башталбай токтоп турат. План боюнча алгач Чүй областынын Ысык Ата, Талас областынын Кара Буура, Ош областынын Ноокат райондорунун мал жандыктары катталмак. Ветеринардык жана фитосанитардык инспекциянын жетекчилиги болсо, бул иш сентябрь айында башталат деп убада кылган эле. Жакын арада комитет, Айыл чарба комитети жогорку кеңеште мунун жыйынтыктарын карайт. Эгерде мыйзам бузуулары боло турган болсо, биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө, компетенциябызга жараша чечим кабыл алып, аны өкмөткө жөнөтөлү деп атабыз. Тендерге катышып аткан тажрыйбасы бар ишканалар, ушундай идентификацияны өткөзгөндөр, бирканы жасагандарды билген, ошондой тажрыйбасы бар компаниялар четтетилип калды деген суроолорду, талаптарды мен биздин комитеттин төрагасы Мирлан Бакировдон дагы уктум. Бул суроолор боюнча мына бүгүн эгерде жыйынтыгы чыга турган болсо, биз комитетке алып чыгып карап чыгабыз да. Учурда өлкө боюнча 6 миллион кой, 1,5 миллион бодомал, 500 миң жылкы, 50 миң чочко, 7 миллион үй куштары бар. Алардын баарын каттоо үчүн кеминде 2-3 жыл талап кылынат. Ал эми пилоттук долбоорду ишке ашырууга эле бери дегенде 1-2 жыл кетет. Бирок минтип бирка сатып алуу үчүн тендер өткөрүүнүн өзү эле ызычуу менен коштолуп жатса, мал жандыктарды идентификациялоо качан башталары белгисиз бойдон калууда. Негизги күнөө жанакы биздин ветеринардык жана фитосанитар инспекциянын начар иштеп аткандыгында. Мен билип атам, бул өзүнчө минсиздик болуп калды, 70 киши иштейт экен. Ушуну камсыз кылышпай. Тендерди камсыз кылбаса 3 район үчүн, тажрыйба үчүн, анда жалпы республикасына кабылгандай болот. Же бул инспекция иштесин, болбосо муну жоюш керек дагы, айыл чарба министринин курамына кошпош керек. Башка талап болушу мүмкүн эмес. Бүгүнкү күнү малды идентификациялоо иштеринин бүтпөгөнүнө байланыштуу Кыргызстандан чыккан сүт жана эт азыктарын Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттерге экспорттоодо кыйынчылык жаралууда. Нурзата Сыдыкбекова, Манас Бакешев, НТС.